zaman bolordu, угуп койбойт атасын, уулу кетет урумга, кызмат кылбай энеге, кызы кетет Кырымга. Кыянат кылган кишинин кыңыр иши бат болот, мээнет кылбай пул табып, мингени темир ат болот. Оомал төкмөл заманда окуганы кат болот, береке турбай үйүндө бир туугандар жат болот. Жокчулук келип жылоолоп, загарананы кант болот, алдаган киши көбөйүп, айткан бир сөзү ант болот. Акыр заман болоордо көз ачыктар көп чыгат, көп жерлерди күйгүзүп, жерден жайнап өрт чыгат. Акыр заман болоордо темирди жиптей өрөсүң, отуруп алып очоюп, ааламды үйдө көрөсүң. Жамандар менен бир басып, жакалашып жүрөсүң. Кояй деген кожоң жок, өзүң төрөсүң. Акыр заман болоордо тараза таштан алдашат, арамдан таап жегенде айыкпас илдет жармашат. Болбогон ишке чырдашып, биринин бири каргашат. Косурго калып акыры караңгы көргө жайлашат. Алтын бешиктүү баткен дубаны. Те чыгышта Кызыл Кыянын түштүгүнөн башталып, батышынан Лейликке чейин созулуп жаткан Алтын бешик тоосунун аймагы. Анын ысык койнунда кыргыз эли кылымдар бою жашап келе жатат. Мына ошол Алтын бешик тоосунун койнундагы чөлкөмдүн бири баткен жери. Ал кең, бирок азырынча көзгө комсо, көрүнүксүз. Ар жерден тоо этектеген жапыз үйлөрү бар айылдар. Анча-мынча боз үйлөр гана көрүнбөсө, азырынча бул тала бопбош. Келечекте баткен чөлкөмүнүн бул талаасы гүлдөгөн өрүк зарлуу, бак чарбактуу, эли жыргап бактылуу жашаган аймак айланат. Ал эми мына бул каңсык айылынын ордуна чоң Баткен шаары курулат. Ал шаар кыргыздын дагы бир чоң шаарына айланып, элдин бактылуу жашашына койнун ачат. Ооба, Баткен чөлкөмүнүн эртеңки урпактарынын бактылуу жашашына көзүм жетип, назарыма илингенине жүрөгүм толкуп, өзүм батпай турамын. Силер кылымдар бою ата-бабаларыбыз көздүн карегиндей сактап келген ата журтуңарды, Ала тоо койнун, мынабы көктүрүп жаткан Алтын бешик тоосунун этегинде чалкып жаткан ыйык жерлерди коргогула. Анткени ата-бабалар бул ыйык чөлкөмдү кылымдар бою тышкы душмандардан коргоп, силерге таберик мурас катары калтырган. Аны коргоп сактоо силердин милдетиңер. Ошон үчүн жаштар, илим билимиңерди бар күчүңөрдү аябагыла. Ата журтуңарды аздектөө силердин колуңарда. Мамлекеттин бүтүндүгү, кыргыз элинин биримдиги, бүтпөс өзөгү анын нарк наслинде. Мына ошондо силер кыргыз элинин бир өңүрү болгон Баткен чөлкөмүнүн кийинки урпактары, силер өзүңөрдүн элиңердин бакубат жашашына кам көргөн болосуңар. Азыркы муундар ынтымактуу, билимдүү болуп, ыйык жерди өзүңөрдөн кийинки келечек ээлерине бүтүн, татыктуу өткөрүп бергиле. Менин силерге айтаар осуятым ушул. Аймағының қалайық қалқы, Қара Қырғыз автономиялы облысы түзілді. Қырғыз елінің келечектегі
мамлекет болушуна жол салынды, iş salındı. Ооба, кыргыз эли жүздөгөн жылдар бою өзүнүн мамлекетин сактап калуу үчүн кан төгүп күрөшүп келди. Мына ошол ата бабаларыбыздын үмүт тилегине Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшү жол салды. Кут болсун. Ушул келечектеги мамлекеттүүлүккө салынган улуу жол. Жолдоштор, ошентип көптөгөн аракеттер менен Москвага кайрылып жатып, Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзүүгө жетиштик. Ооба, бул күн Кыргыздын жаңы тарыхынын күнү. Биз мамлекетибиз үчүн бар күчүбүздү жумшап, ага бүтүндөй өмүрүбүздү арнайлы. Өлкөбүздүн башка аймактарында эле ыйык баткен чөлкөмүн экономикалык жана социалдык жактан өнүктүрүүгө салымыбызды кошолу. Ооба, бардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү элибиздин жыргал турмуш үчүн жумшайлы. Жерибиз өзгөрүп, элибиз өсүп жатат. Айыл кыштактар пайда болуп, алгачкы каналдар курулду. Бозоруп жаткан эгин талаларына суу жүгүрүп, эгин эгилип, кандай сонун жыргал заман келди. Жолдоштор, мен буга чейин Фрунзеден инженер долбоорчуларды жөнөткөм. Аксай дарыясынан Баткенге суу жеткирүү үчүн чоң долбоорлор түзүлдү. Алардын бири Төрткүл деп аталган чоң суу сактагыч. Келечекте бул план ишке ашып, жүздөгөн гектар жерлер өздөштүрүлүп, Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы 15 союздук республикалардын катарында ар тараптуу өнүккөн республика болот. Экономиканы өстүрүүдө айыл чарбаны мыктуу уюштуруп, завод-фабрикаларды куруп, анан элдин ынтымагын өлкөбүздүн гүлдөп өсүш үчүн анын маданиятын да өнүктүрүү зарыл. Ата бабалардын каада салттарын, мейман достугун элдин көкүрөгүнө сиңдиришибиз керек. Буларсыз мекенди сүйүүгө, патриоттук менен иштөөгө жаштарды үндөй албайбыз. Эне тилинин өзөк булагы элдин каада салтында, маданий байлыгында, эли жери үчүн таза иштеп, коомду туура жолго баштайлы. Андыктан сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Урматтуу жолдоштор, урматтуу жетекчилер. Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү үчүн манастай эр жүрөк, эл жерине кан жаны менен кызмат кылган, андан кийинки көсөм баатыр ата бабаларыбыз кандай күрөшсө, биз да ошондой күрөшөлү. Дилибиз ак болуп, ниетибиз түз болсун, чынчыл бололу. Эл аксын жебей, мамлекет үчүн ак иштейли. Урматтуу жолдоштор, элдин ишенимин актоо ар бирибиздин милдетибиз.